Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Saffat suresinin 107. ayetinde Allah Teala mınday deydi: "Ve fedeynahu bi zibhin azim." Biz İsmail'in orduna uluk kurbanlıkты berdik. Allah Teala İbrahim aleyhisselamga düşünde buyruk kılıp balаңды İsmail'di soy dep buyurgan. Эми Аллах Таала буйрган нерсе ишке ашуусу керек болот. Же ошол нерсе ишке ашпаса дагы анын ордуна бир нерсе болуусу керек. Анын ордун басып дегендей. Кандай болбосун Аллах Таала буйрган нерсе ишке ашырылуусу керек. Буга бир мисал, орозо тута албаса такыр бир инсан. Орозо тутканга болбойт, эми оору себептүү же кайсы бир себептерге байланыштуу. Ал инсан эми орозо тутуунун ордуна фидия берүүсү керек болот. Айтарым, Аллахтын буйругу сөзсүз аткарылуусу керек. Аллах Таала Ибрахим алейхиссаламга Исмаил алейхиссаламды союуга буйргандан кийин түшүн тастыктап баласын союуга киришкенде Аллах Таала токтотуп койду. Бирок Аллахтын буйругу жана айтканыбыздай орундалуусу керек, ишке ашуусу керек. Ошондуктан Аллах анын фидиясын ишке ашырган. Ошол буйруктун ордуна башка нерсе менен ишке ашырды. Аллах Таала асмандан курбандыкты түшүрдү, кочкорду түшүрдү, союуга буйрду ошол кочкорду. Ушуну менен Аллах Тааланын буйругу ишке ашты. Бул кочкор курбандык, ошол Аллах Таала түшүргөн кочкор курбандык. Бир эле Исмаил алейхиссаламга фидия болобу? Исмаил алейхиссаламдын фидиясы бир кочкордун басыбы болгону? Жок. Аллах Таала кыяматка чейин келе турган инсаниятка буйрду Аллах үчүн курбандык чалууну. Кимдир кой, кимдир уй бука дегендей, кимдир төө дегендей ушинтип курбандык чалышат чарба айбандарынан. Жер жүзүндө кылына турган курбандыктардын баарысы Исмаил алейхиссаламдын ордуна фидия болот. Төлөм болот. Исмаилдин ордуна өтөт дегени. Бул чоң бир иш болуп кетти азыркы кезде. Баардык жалпы мусулмандар буга даярдык көрүшөт. Бизибхин азим, ал улуу курбандык эле. Улук союлууну Исмаилдин ордуна кылып койдук дейт, ошол бейиштен бир кочкорду түшүрүп. Курбандык ибадаты Исмаил алейхиссаламдын союлуусунун ордуна буйрулду. Аллах Тааланын Исмаил алейхиссаламдын ордуна курбандыкты фидия кылды. Аллах Таала курбандыкка кадыр болгон киши курбандык кылуусу керек. Бул Исмаил алейхиссаламдын фидиясы экен. Эми ушуга бир мисал элестетиң. Сиздин ата-энеңизди же сизге бир кадырлуу бир инсанды бирөөлөр кармап туткунга алып, аны алар союуну каалашса, же анын ордуна чоң акча талап кылса, эгер ошол туткунга түшкөн адам сиз үчүн кадырлуу болсо, ал инсандын өмүрүн сактап калуу үчүн бар күчүңүздү жумшайсыз. Акча табылат, бул инсандын өмүрүн сактап калалы дейсиз. Анын төлөмүн беребиз. Эми мага айтың, бир пайгамбар турат. Ал союлуусу керек деп айтсам, акча берип аны азат кылуу керек, бошотуу керек десем, пайгамбарды куткарабыз, азат кылабыз дейсиз. Эмне болсо беребиз, баарыбызды беребиз. Колубузда бар нерсени беребиз дейсиз. Пайгамбарды эмне соёт эле, сойгонго башка нерсе жок бекен деп, колубузда бар нерсени бергенге аракет кылабыз. Мына Аллах Таала Исмаилды өзү негизи буйрган эле союуга. Биз жана сиз кыяматка чейин курбандык кылуубуз менен Исмаил алейхиссаламды союлуудан бошоттук дегени. Курбандык кылган адам Исмаил алейхиссаламды азат кылууга, бошотууга өз салымын кошкон болот курбандык кылуу менен. Буга эми кайдыгер караган болбойт.
бир кой соя аласызбы, кылыңыз курбандыкты. Анан мага парыз беле же башка беле деп сөздү көбөйтүүнүн кереги жок. Мусулман киши мүмкүнчүлүгү барбы, бул курбандык ибадатына кайдыгер көз караш менен караганы жакшы эмес. Аллаху алам.